Чыңгыз Айдарбеков эл аралык деңгээлдеги шылуумбу же үлгүлүү аткаминердин жүзүбү? Түркмөнстандан куулган, виза менен соода кылган, контрабандага аралашкан, мүлкүн жашырган жана курулуш аферасына айыпталган. Бул иштер көп жылдар бою Тышкы иштер министрлигинде, президенттик аппаратта иштеп, Японияда элчи, Түркмөнстанда кеңешчи болгон Чыңгыз Айдарбековго таандык экенине ишенүү кыйын. Бирок фактылар башканы сүйлөйт. Айдарбековдун өмүр баянында коррупцияга байланышкан иштер көп. Анын бир бөлүгү документтер менен тастыкталса, калганы ачыкка чыккан чындыктар. Чыңгыз Айдарбеков рейдерлик жол менен басып алган объекттер бар. Мисалы, Бишкектин Самойленко 4В дарегиндеги үйлөрдүн дольщиктери Айдарбековду ушул күнгө дейин айыптап келет. Анткени ал Максат Жолдошбеков менен биргеликте жасалма келишимдерди түзүп, Самойленко 4В дарегиндеги үйдү басып алган. Жада калса, дольщиктердин төрагасын кысымга алуу менен документтерге кол койдурган учурлар болгон. Айдарбековдун батирлерге укук берүүчү келишимдердеги кол тамгалар жасалма экени аныкталган. Дал ушул себептен 2025-жылы акыркы соттук отурумда утулган. Бул окуянын башталышы 2015-жылга барып калат. Дольщиктер өз каражатына үй курабыз деп акча чогултушат. Курулушту Максат Жолдошбеков жүргүзмөк. Бирок ал чогулган акчаны кымырып, курулуштун мөөнөтүн сөзүп жүрүп, арадан 4 жыл өтүп кетет. 2019-жылы дольщиктер Жолдошбековду сотко беришип, ал камалып кетет. Андан соң дольщиктер ийгилик кооперативин түзүп, курулушту бүтүрүшөт. Бул арада Чыңгыз Айдарбеков пайда болот. Ал курулган үйдү талашып, бул биздин мүлк деп тартып алат. Бирок кийинчерээк Айдарбеков жасалма документтер менен иш кылганы сотто далилденген. Ал эми дольщиктердин курулушун жүргүзгөн Максат Жолдошбеков Чыңгыз Айдарбековдун жакын досу, мурдагы дипломат Манас Жолдошбековдун бир тууганы экени билинип калат. Булар тууралуу учка айта кетели. Жогорудагы даректе жайгашкан имаратты рейдерлик жол менен алууга досу Максат Жолдошбековго Айдарбеков жардам берген. Ал эми досунун бир тууганы Манас Жолдошбековду Айдарбеков Россиядагы элчиликке ишке орноштурган. Бул үчүн Чыңгыз мырзага Бишкектен батир белекке берилген. Бирок Айдарбековдор аны башка адамдын атына каттаган. Эми анын дипломатиялык жаңжалдары тууралуу айтып берели. Айдарбеков Түркмөнстанда иштеп турганда, ага карата түркмөн бийлиги персона нон грата деп жарыялап, өлкөдөн айдалган. Бул дипломат үчүн эң чоң уят иш жана мамлекеттин кадыр бартына урулган сокку болуп саналат. 2022-жылы Айдарбековдун дипломаттык наамдарынан ажыратылганы бекеринен эмес. Анткени Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчилигинде иштеп жүрүп, түркмөн жарандарына кыргыз визасын саткан. Мындан тышкары, аткезчилик схемалар менен да алектенген. 2010-жылы Түркмөнстандын Тышкы иштер министрлиги Айдарбековду коррупцияга айыптап чыккан. Анткени аялы Асель Базаркулова менен биргеликте элчиликке келген студенттерге кыргыз визасын сатып жүргөндөрү аныкталган. Ал эми 2015-жылы Түркмөнстандын чек арасынан контрабанда жолу менен ташып бараткан тонналаган тамеки товары жана спирт ичимдиктери менен кармалган. Дипломаттын кол тийбестик макамы аны абактан сактап калган. Бирок түркмөн бийлиги Айдарбековду персона нон грата деп жарыялап, өлкөдөн кууп чыккан. Аткезчилик менен Өзбекстандын чек арасынан да кармалган. Буга байланыштуу коңшу өлкөдөн нааразычылык нотасы келген. Иликтейм деген журналисттер бул фактыларды изилдеп көрсө болот. Дал ушул Ашкабадтан чыгарылгандан кийин өзүнүн жеке маалыматын өзгөртүп, Игембердиев фамилиясын Айдарбековго алмаштырып, өзүнүн алыскы эне тарабындагы аталарынын атын алган. Анын аялы Асель Базаркулова да фамилиясын Кушубекова кылып өзгөрткөн. Анткени эл аралык деңгээлдеги дипломаттар анын өткөн чагын билбей калышы үчүн фамилияларын өзгөрткөн. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун тушунда Тышкы иштер министри болуп дайындалган. Бул учурда Айдарбеков кагаз жүзүндө 20 күн командировкада жүрдү деп каттап, айына $6000 айлыгына кошуп алып жүргөн. Айдарбековдун булуктарын жөн жерден айткан жерибиз жок. Анткени бир жемкор камалса, анын ордуна эл аралык деңгээлдеги экинчи жемкордун мандат алышы мамлекет үчүн уят эмеспи? Түркмөнстандан куулуп, Өзбекстандан нааразычылык нотасын алып, аткезчилик менен кармалганда фамилиясын өзгөртүп, изин жашырып, кайрадан бийикке умтулганы акмакчылык. Өз кызыкчылыгы үчүн карапайым дольщиктердин үйүн тартып алып, жасалма документтер менен соттошуп, түгүл мамлекеттик казынадан командировка шылтоосу менен миллиондорду кымырган адам кантип элдин өкүлү болот? Бүгүн биз чоң тандоонун алдына турабыз. Бир коррупционерди түрмөгө жөнөтүп, анын ордуна эл аралык деңгээлдеги экинчи жемкорду жогорку кеңешке отургузабызбы?
Мыйзам чыгаруучу орган кылмыштарды жаап жашыра турган, дипломатиялык уятты мандат менен жууй турган жай эмес. Эл чындыкты билиши керек. Мамлекеттин кадырын чет жерде тепселеген, өз элинин мүлкүнө көз аркан адамда моралдык укук да, абийир да жок. Бизге тазаланган эмес, таза иштеген депутаттар керек. Адилеттүүлүк орногосо, коррупциянын чынжыры эч качан үзүлбөйт. Жемкордун ордун жемкор баспашы керек.